Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги калкты табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдан коргоо, алардын алдын алуу жана жоюу боюнча бир канча милдеттерди ишке ашырып келет. Учурдагы министр Бообек Ажыкеевдин айтымында, министрликтин иштөө структурасы буга чейин техникалык материалдык жактан өтө начар абалда болгонун, тышкы инвесторлорду ишке тартпастан мамлекеттик бюджетке карап калганын айтат. Аябай начар состояниеда болуп, экономика жагынан өзүнүн техника материалдык ресурстар жагынан, адамдык потенциал жагынан аябай начар состояниеда болгон экен. Ошондой эле убакытта бир нече жаңы мекемелер түзүлүптүр. Алар толук бюджетке таянып, только бюджеттен каржыланып турган мекемелер түзүлгөн экен. Бул ДППЛЧС десек болот. Эми бул кыскача мында айтканда бул утурумдук кырдаал маселелерди, табигый жагынан кырдаал маселелерди чече турган мекеме. Калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча ишти көзөмөлгө алууга учурдагы тез жардам көрсөтүүчү авиациялык бөлүмдөр канааттандырбайт. Мунун себеби катары аймактардагы өзгөчө кырдаалдарды көзөмөлгө алып туруучу уюмдардын жоктугу, техниканын жетишсиздиги жана жолдун алыстыгы менен түшүндүрүшөт. Сиздер билесиздер, могу техниканын абалдары да аябай оор болгон. Техникаларыбыз жетишпейт. Болгон кичине бир эсептелүү техникаларыбыз бар. Алар болсо же түштүккө үлгүрбөйт, же түндүккө үлгүрбөйт. Ар жакка жөнөткөн сайын башка жактан кырдаалдар чыгып кетет да. Пожарный техникалар боюнча сиздер билгендей 2008-2009 акыркы мезгилде техникалар алынган. Ого чейин 99-жылы алынган техникалар баары ЗИЛ платформасында 4 тонналык пожарный техникалар бүгүнкү күнгө чейин практически, можно сказать, обновленияга жата элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бообек Ажыкеев кызматка дайындалганына 8 ай болгон. Бул аралыкта министрликтин структурасын өзгөртүүгө жана эл аралык уюмдар менен иштешүүгө басым жасаган жана бул тармакта иштеген адистерди тандоого, кадрлар бөлүмүн жакшыртууга өзгөчө күчүн жумшаганын айтат. Если мисалы кадр жагынан ала турган болсок, биринчи кезде биз аттестацияны өткөздүк. Аттестациянын өзгөчөлүгү бул негизги максаты элдерди жаңыдан ишке алуу же жумуштан айдоо эмес. Аттестациянын негизги максаты балдарды баарын спортивный өзүнүн мындай спорт жагынан деңгээлин, физикалык деңгээлин көтөрүү жана өзүнүн профессиональный деңгээлин тоже текшерип туруп, ошого жараша тоже көтөрүү. Техникалык абалды жөнгө салуу үчүн министрлик Россия, Кытай жана башка ири өлкөлөр менен келишим түзүп жатат. Учурда өлкөбүзгө гранттык негизде техникалар акысыз келүүдө. Россия менен грантовый келишимди түзүп, 20 миллион сомдук, 20 миллион долларлык техникалык потенциалды көтөрүү боюнча биз ошондой келишимди түздүк. Буга жараша 100дөн ашык пожарный техника, 2 учак, пожарно-спасательный техника жана кошумча дагы бир нече оборудование. Бул толугу менен грантовый акча, бир дагы мамлекетке оорчулугу же зыянчылыгы жок, проценттерди төлөбөйбүз. Бүгүнкү күнгө карата республикабыздын жалпы аймактарында 19 өзгөчө кырдаал катталган. Алардын басымдуусу жашы жете элек балдардын сууга чөгүү учурлары болууда. Азыркы убакта бул сезондук өзгөчө кырдаал деп айтсак, мына акыркы убактарда чоң жол кырсыктарынын катталышы пайда болушу, ошондой эле бул жайкы туристтик сезондо бул сууга түшүүнү өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул боюнча дагы биздин жарандар бүгүнкү күндө тилекке каршы 48 жаран ушу суудагы кырсыктан каза болууда. Кыргызстанда 3000ден ашык үй бүлө кооптуу аймактарда жашайт. Өлкөдө сел жана жер көчкү жүрө турчу 4000ден ашык кооптуу жер бар. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.